Чыңгыз Рыскелдиев, Кокустук. Көгүм талаш кийикке кеткендер таскак жүрүш менен дөбөдөн чыга келишти. Аттардын басыгы башкача. Жамандыкты кошо бөктөрө келеткансып, баары тең албууттана кадам таштайт. Үстүндөгү кишилер да бир нерседен чоочулагандай ойлору жайында эмес. Адаттарынча бака-шака түшүп, бири-бирин конокко чакырбастан тынч гана ар кимиси өз үйлөрүн көздөй ат башын бурушту. Аларды алыстан көргөн эле адам булар соо эмес деп боолго чудай. Боз үйлөрдүн босогосунан баш баккан жубайлар жолдошторунун түрүн көрүп селее тиктеп калышты. Эмненин ичинен чыгышты экен деген бушайман ой ар биринин жүрөгүн тепчип өттү. Атын маамыга байлап жаткан Карыбеке Салый: Абышка, тынччылыкпы? Түрүңөр кантет бодом? Тынччылык болсо ушинтип келет белек. Апейтиги Бозуке гана. Өзү жок эле атын темир жетелеп алганбы? Айылдын баарына жар салбай акырын эме. Бас үйгө кир. Салыйдын жүрөгү бир башкача булкуп алды. О Кудай, тынччылык эле болсо экен деп ичинен сыза үйүнө кирип, Карыбектин колуна чөөгүндөн суу куйду. Карыбек шаша-буша колун аарчый коюп төргөттү да кубарган өңүн кумсартып, бир тешикти тиктеген бойдон катты. Чоң кесеге кымыз куюп жатып: Ай Карыбек, эмне болду, айтсаңчы? Иш жатакпайбычы. Бозукени таппай калдык, деп Карыбек так кесе айтты. Салыйдын көзү айланып: Таппай калган эмнеси? Силер менен эле чогуу беле? Ооба, баарыбыз эле чогуу болчубуз. Бирок Бозукени таппай калдык, деп Карыбек өңү башы бузула мурдагы айткан сөзүн кайра кайталады. Аңгыча эшиктен Садырдын небереси баш багып: Карыбек ата, чоң атам сизди чакырып атат, деп шаңк этти. Кеседеги кымызды тартып жиберип, буйдалбастан оордунан ыргып турган Карыбек керегенин башында илинип турган тебетейин бир силкип кийип алып, сыртты көздөй жөнөдү. Очорулуп оордунан тура албай, кайра турууга аракет да кылбай, Салый отурган жеринде калды. Карыбек эшикке чыккан маалда баягы кийикке чогуу барган 10 чакты адам Садырдын үйүнө баратышкан экен. Кандай айла табабыз, деп өзүнчө күбүрөнүп алып, Карыбек бул маселенин түйүнүн чечүүгө жооп таба албай, жер тиктеген бойдон шартылдата кадам таштап эл чогулган үйгө жете келди. Алысыраактан бир караганда темир боз үйдүн жанында ары бери басып турган эле. Жакын келсе дагы эле бир орунга тура албай, өзүнчө тынчсызданып жаткан экен. Карыбек токтой калды. Темке, келчи бер. Эмне болду аке? Өңүң башкача бузулуптур Темке. Анчалык ойлонбой тур. Бир айласын табабыз. Кудай сактасын. Чынында кийикке баргандардын баары эле тынчсызданып жаткан. Бирок эмнегедир темирде тынчсыздануудан да коркуу сезими көбүрөөк эле. Көз алаңдап, өзүн коёорго жер таппай аткан темирден Карыбек бир нерсе шекигендей болду. Үйдү көздөй басайын деп баратып кайра токтоду. Темир дейм. Ал жактан сен бир нерсе байкадыңбы? Менби? Жок аке, жок. Мен эч нерсе билбейм, мен эчтеке көргөн жокмун. Темир шашкалактап, бир айтканын кайра кайталап Карыбектин көзүнө тик бага албай, кайсалактай берди. Темир, эгер Бозукенин бир нерсе болгонун көрсөң, коркпой айт. Жок аке. Мен байкемди чындап көргөн жокмун, чын эле. Бирок Темирдин сөзүндө кандайдыр бир шек бар экенин Карыбек жүрөгүнүн түпкүрүндө сезип турду. Эмнеси болсо да кеңешмеде аксакалдардын сөзүн угайын, анан териштиребиз деген ой менен боз үйгө баш бакты. Баардыгы толук келип болгон соң Садыр аксакал сөз баштап, кадимки каада менен кеңешме башталды. Аз-аздан улам бири кошулуп олтуруп, бир топко чейин талаш тартыш болду. Ар кимиси өздөрүнүн оюн айтып жатып акыры бир чечимге келишти. Ошол кийикке чыккан топ эртеси күнү үрүң бараңда Бозукени издөөгө кайра чыга турган болушту. Ал эми Темирди үйгө калтырууну эп көрүштү. Тулаңы белден буралган, келбээрсип жаткан жайлуу төрдү жайлаган чакан айыл боло турган. Эрте жазда көчүп келишип, кыйырына көз жетпеген түзөнгө боз үйлерин тигишип, кеч күзгө чейин жайлоонун ырахатына батышат. Булар конгон журттан улам өйдөлөп жүрүп олтурсаң, жапысыраак дөңсөөдөн башталып, аягы барып, чокусу ак булутка тирелген зоокага айланат.
Жайдыргычтыр эрибеген мөңгү ошол чөлкөмдүн түбөлүктүү кароолчусундай. Жылга жыбыттан шылдырап аккан булактар чогулуп келип, күкүктөп аккан чоң сууга кошулат. Кокту колотту жаңыртып, шаркырап аккан бул чоң суу ошол жердеги жандуулардын өмүр булагы. Тулаңдан бийик эч нерсе өспөгөн бул аймактын шарты катаал. Күн чайыттай ачык туруп эле бир заматта бүркөлүп мөндүр сабап өтөт. Же болбосо айлана тегеректи болушунча думуктура боз туман чүмкөп алып жамгыр төгүп берет. А кээ бир күндөрү алаамат болуп аткандай бурганактап кар жаап салмайы да бар. Айтор табияттын ысыгы менен суугу жашоочуларды жакшы эле эрмектейт. Мал тоюнуп, жайытка көнүп калган мезгилде 5-6-дан биригип алып кийиктемей бул жердеги эркектердин адаты. 2-3 күндөп тоо аралап, кайберен баскан кооптуу жерлерди басышып, азаптанып жүрүшүп, 3-төн 4-төн эчки теке, аркар кулжа, элик, сүлөөсүн, илбирс, каршкыр, түлкү, каман атышып, ол жолу келишет. Ал эми суур, коён, кашкулак сыяктуу түзөңүрөөк жерде жашаган жандууларга алардын балдары ууга чыгышат. Айтор бул жерде жайды жайлата аңчылыктын кумары өкүм сүрүп турат. Бүгүн дагы сүйлөшүп алышып, 10 чакты адам кийикке жөнөп жатышат. Алардын арасында Бозукенин иниси Темир биринчи жолу чоң аңчылыкка кошулуп атат. Өзүнчө кубанып, толкунданып алган. Ал ушул кезге чейин агаларына кошулуп кийикке чыгууну кыялданчу. Эми минтип чоң кишилердин катарына кошулуп кам чомун көрүп атканы. Садыр аксакал басып келип: жигиттер, күндүн көзү бузулуп турат. Бүгүнчө жөн эле койсоңорчу. Сарсанаа болбоңуз аке, ачылып кетээр. Ачылбаса жаабай жүргөн жаам беле. Эптеп кара зоонун капчыгайын өрдөп алсак, андан ары там чүңкүргө кирип корголойбуз. Ошол тарапка көптөн бери бастыр элекпиз. Кийиктер да бейгам жаткандыр, деди Карыбек. Анын үстүнө тиги темкени да эликтирип алдык. Токтотуп койсок жаш баланын шагы сынат го, деп Капар шылтоого шынаа таба койду. Мейли балдар, деги абай болгула. Ак жол. Ол жолу кайткыла. Мин, деп колун жайганда баары бата кылып жиберишти. Садыр аксакал небересин жетелеп үйүн көздөй басты. Кап, Садыке минтип арсар ойду айтпай койсо болмок. Шыр жөнөп кеткенибиз дурус болчу. Кудай колдосун, деп Бозуке сүйлөнүп калды. Жок балени сүйлөбөй жөн турчу. Ыкчам мингиле эртелеп жөнөйлү, деп Касым баарына буйра сүйлөдү. Ошентип көнүмүш адат боюнча 10 чакты адам мылтыктарын асынып, бөктөрүнчөктөрүн бөктөрүнүп кара зоону беттеп жөнөп калышты. Эртеси күнү там чүңкүрдөн чыга беришип, күн чайыттай ачык экенин көрүп кубанышты. Азыр аркарлар жайытта оттоп жүрүшөт. Күн бир аз жылымдаганда жуушап калышат. Ошондо мергенчилери тозотко олтурушуп, айдакчылары ошол жерден үркүтүп беришет. Болбосо азыр кол салышса, ийгиликтүү болбой калышы мүмкүн. Бул тартипти баары жакшы билишет. Ошондуктан ага чейин жайбаракат олтурушуп, кымыздан ичип, тамактанып алмай болушту. Бирок Темирдин ою бир жерде эмес. Өзүнөн өзү алып учуп, эртерээк кийикке жетип ок чыгаргысы келип турду. Бул мүдөө адамдагы жаныбарларга болгон ташпоорлукпу, же тыйылбаган напсинин кумарыбы? Түшүнүү кыйын. Эмнеси болсо да Темир бүгүн биринчи жолу кийикке чыккандыктан толкунданып турат. Бат эле убакыт түшкө жакындап, кийиктердин жуушай турган маалы келди. Ок дарыларын камдап, мергенчилер өз ара сүйлөшүп даярдана башташты. Ким кайсыл жерге тозотко олтурат, ким айдакчы болот, баарын чечип алышты. Ал эми Темирди байкеси Бозукенин жанына кошуп беришти. Эч нерседен капары жок кайберен тукуму жуушап жатат. Бейпилдик орногон тоо койнундагы жашоолоруна адам баласынын сукулдаган сууга артылып, суук колу сунулуп келатканын алар кайдан билсин. Мергенчилер ордуларына жетип тозотторго олтурушту. Бозуке: Темир, сен аркы бетке чыгып ал. Мен атмайынча сен такыратпа. Анан менин маңдайыма олтурба, өйдөрөөк же ылдыйраак жашын. Бирок мени көрүп тургандай бол, деп жакшы эле эскертип, Темирди кийиктер чуап өтө турган жолдун аркы бетине жөнөттү. Өзү алдастап, алапайын таппай аткан эме байкесинин бир сөзүн укса, бирин укпай далдактап аркы yüzгө өттү. Алдырарды жаздырар деген ушул болсо керек. Темир таштын урчугуна жашынып жатып, так эле Бозукенин маңдайына олтурганын этибар алган жок. Бозуке да улам башын чыгарып, Темирди такыр көрө албай койду.
Аңгыча дүңгүрөмөнүн өйдө жагынан удаама удаа атылган мылтыктын үнү угулду. Мына кийик келатат. Мергенчилердин баары мылтыктарын мыкчый кармап, көрүнүп калбайлы деп болушунча жерге жабыша жашынып жатышат. Алар көнүп калган. Кайсыл жерден тура калыш керек, кийиктердин канчасы чуап өткөндөн кийин атыш керек баарын билишет. Бирок бул ыкманын баарын Темир бузушу мүмкүн. Анткени ал бүгүн жаңы гана тозотко отурду. Ансас келгенси байкесинин жанында эмес. Кийиктердин дүбүртү кадимкидей кулакка даана угулуп, улам жакындап келе жатканы байкалууда. Алан сайын Темирди майда калтырак басып, оозу кургап, жүрөгү дүкүлдөп, жерде жатып эле күйгө баштады. Башын көтөрүп карайын дейт, бирок эртерээк тура калып, башка жака үркүтүп аламбы деп кооптонот. Анамына оюн жыйганча бир үйүр кийик Темирдин алдынан өтө берди. Бур эткен кайберендин жыты, дүңгүрөгөн дүбүртү Темирдин чыдамын алып койду. Акырын башын көтөрө берип көзү чакчайды. Көз алдында мүйүзү чамгарактап оролгон аркар кулжалар зымырап өтүп атат. Убакыттан пайдаланбаса, булар заматта өтүп кетчүдөй. Шашып кеткен Темир мылтыгын көтөрө коюп, дааналап бирөөнү мээлебестен, ушунчанын ичинен кантип бирөөнө тийбесин деп болжоп туруп эле курокту басып калды. Чукул жерден чыккан мылтыктын үнүнөн туш тарапка үркүп, жолдон чыгып тоону беттеп жанды албастаган кийиктер кийинки тозоттогу мергенге жетпей чачырап жок болушту. Мына баары күтпөгөн бурулуш. Темир жанталаша чуркап, бирөө жыгылгандыр деп айланасын карап, эч нерсе таба алган жок. Ал тургай жарадар болуптур деп бүтүм чыгарайын десе да, жерде бир тамчы кан жок. Байкеси Боозукеден да дайын жок. Ал кайда кеткен, ал эмне болгон? Темир түшүн албай эле туруп калды. Жетип келген башкалары Темирди болушунча тилдеп, кийиктер чуап өтүп баратканда, эң акыркыларын атыш керек болчу деп сандарын чаап, жерге түкүрүп атышты. Аңгыча Карыбек: "Эй, Боозуке кана? Ал эмне дайыны чыкпайт?" деди. "Билбейм, мен тигил өйүздө, байкем бул өйүздө олтурганбыз. Келсем жок экен", деди Темир. Боозукенин олтурган жерине барган Капар анын мылтыгын көтөрүп келди. Мылтыгы калыптыр, өзү жок. Башында анча этибар алышпаганы менен бара-бара ызычуу түшө башташты. Ошол учурда Темирдин оюна бир нерсе кылт эте калды да, бүткөн бою дүркүрөп кетти. Чын эле ошондой болду. Мына ушул учурдан баштап Темир кайсалактап эле өзүн күнөөлүү сезип баштаган. Жоон топ мергенчилер кечээ Темир менен Боозуке олтурган тозотко келишип, Боозуке жакты жакшылап карай башташты. Кийиктер чуап өткөн жолдун капталы бир аз жантайыңкы болуп барып, ылдый жагы тигирээк жер куйга айланып кетет экен. Ал жерге жөн түшүп чыгуу мүмкүн эмес. Карыбектин белине аркан байлап жер куйга түшүрүштү. Боозукенин табышмактуу жоголушуна ошол жерден чекит коюлду. Көрсө, Темир шашкалактап мылтыгын аткан учурда Боозуке да кийиктерге жөн гана көз салуу үчүн башын көтөргөн. Так ошол мезгилде түртүшүп чуркап бараткан аркарлардын аралыгы көз ирмемчелик убакытка ачыла түшкөн. Темир аткан ок ошол ачыктан өтүп Боозукенин так чекесине тийген. Табияттын жараткан нерсесин тартып алам десең, табият да эсептешкенге мажбур болот.